Балыкчы Казарман Жалал-Абад альтернативдик унаа жолунун 332 чакырымында жана 338 чакырымында Көгар ташуусу тагыраагы тоннелдин түштүк жана түндүк тарабында кар көчкү түшкөн. Азырынча көлөмү такталууда. Кар көчкү түшкөн аймакта 4 адам дайынсыз болууда. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Кулматовдун жетекчилигинде изилдөө жана издөө иш-чаралары улантылууда. Издөө иштерине жалпы 53 куткаруучу тартылды. Кошумча маалымат берилет. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин пресс борбору. Азыр биз мына ППУ деп коет. Рация, телефон иштебегенден өзүндө спутниктик телефон бар. Ичинде компьютер спутниковый аппараты менен рацияларды камсыздап турган бир буш келди, спринтер келди. Оштон келди 4 адам. Бир ит кошо келди. И могу спасатель Ташкемирге окшогон Оштон 20 адам командаман келди. 45 МЧС сатуудын турат. Нарага да 1 километр бар. Машина түшкөн анык жер. Бассаңыз мына көрүнөбү? Biz az ordudan görüp geldik, Kayrabaş'tan gelip bu жерде өзүбүздүн чогулуш өткөздүк. Жетекчилик жергиликтүү жаран менен жол мекеме ишканасынын кытайлар менен дагы сүйлөштүк. Кошумча техникаларды чече турган болдук. Кошумча аппараттарды эртеңкиге темирлетүүчү аппараттарды, кошумча күчтөрдү күчөтүлгөн тартипте өзүбүздүн ишти жалпы улай турган чечимге келдик. Буюрса менен ишти улайбыз. Эртең кечке буюрса тауып техниканы тауып, адамдар тауып, ишти жыйынтайбыз деген үмүтүм бар.